семинарыбыз өтүп атат. Семинар бул билесиздер биздин педагог мугалимибиз Гапыр Мадимуновдун өзүнүн программа иштеп чыккан, ошону жайылтуу максатында өтүп атат. Бул энелердин мектеби. Өзүнүн сөзүндө айтып кеткен, бул эң чоң кесип эне болуш, бирок ошо кесиптин эң ардагы бул эне кесиби экен. Ана ошол боюнча ата-энелерди бүгүнкү семинарга чакырышканбыз. Ата-энелер менен иш жүргүзүп атабыз азыр. Үйдөн китеп окуп бересиздерби бала үчүн? Венера Байбекова балажан балдар бакчасынын тарбиячысы. Ал бүгүнкү семинарда ата-энелер жана балдар менен иш алып барды. Ата-энелерге ар кандай тапшырмалар берилди. Алар баарын балдар кыздары менен чогуу аткарышты. Мындан тышкары ата-энелерге жомок окуу боюнча мастер-класстар өткөрүлдү. Ошо баланын сүйлөө кебин эртерээк өнүктүрүш үчүн ата-энелер жок дегенде бир күндө баласы үчүн 1 сааттык убактысын бөлүп, жомок китептерди окуп берип, жагымдуу кылып, образга кирип, ошол жомоктогу каармандардын ролун балага жеткире айтып берүү керек да. Анан айтып эле берип койбостон, аны кайра сурап, баланын оюн толук кандуу жооп угуш керек. Бүгүнкү семинардын негизги максаты ошо ата-эне менен баланын ортосундагы боштукту бириктирип, бекемдетип, байланыштыруу да. Ата-энелер активдүү катышып беришти, жакшы. Дагы улантабыз буйруса. Семинарга ата-энелер активдүү катышты. Руслан Генжалиев өмүрлүк жубайы жана кызы менен берилген суроолорго жооп берип, тапшырмаларды аткарды. Ата-энелер үйдө балага туура тарбия берип, кичинекейдөбөй, алардын пикирин, оюн укканды үйрөнүүгө чакырышты. Ата-бабаларыбыз айтып койдурго, балам, сен да балалуу болгондо көрөсүң деген сөзүчү ошол туура эле экен да. Баланы тарбиялаш, баланын көңүлүн алыш бул өтө эле чоң жоопкерчилик экен да. Бала бакчадан балдар келгенден кийин биз жалаң эле ушул үйдөн ойнойбуз алар менен, китептерди окуп беребиз. Туура эмес болуп атса деле ошол эмне деп ойлоп атсың, ошол оюңду айтчы деп баланын оюн угабыз да. Бала менен кичине тыгыз мамиледе болуп турабыз да. Балдар энеси менен көбүрөөк да, бала менен кичинекей кыз энеси менен, курсакта деле жатканда деле энеси менен, чыккандан кийин деле энеси менен да. Ошон үчүн энеси менен ачык сүйлөшөт. Биз ошон үчүн эне аркылуу баланы тарбияласак өтө жакшы деп ойлойм да. Семинарда бала менен ата-эненин ортосундагы мамилени жакындатуу боюнча бир катар сунуштар дагы айтылды. Байкоо салууга Тавастагы бала бакча жетекчилери жана кызматкерлери дагы чакырылган. Жыйынтыгында ата-энелер балдардын тамак ашын күчтөө үчүн төө бурчактан жасалган даяр азык менен камсыз кылууну сунушташты. Белгилей кетсек, балажан балдар бакчасында азыр 182 бала тарбияланат. Мелис Элибесов, Тавас шаары.